Головкин камерага жанталаша кирип келгенин көргөн Жоодар анын колунда сагалынан тил каты бар экенин карап алып, көңүлү бир аз болсо да жайланыша түштү. Кайда жүрөсүң? Деди Головкин ага таң кала карап. Түрүң эмне болгон? Эмне үчүн унаамды менден сурабай айдап качтың, Иманбаев? Кана жооп берчи. Анын ачууланып жатканы же каарданып жатканы такыр билинбеди. Жоодар шыр эле болочок кайнатасы Сагалын Арбузовду үй бүлөсү менен кулак катары сүргүнгө айдалып бара жаткан жеринен вагондон алып чыгып сактап калганын айтып кирди. Аскерлерге Головкиндин атынан буйрук бергенин да жашырган жок. Мунун баары Сагалы мурдагы досу басмачы Аман Баракановдун казынасын жакында тапканын билдирип кабар бергенинен улам жасаганын кошумчалады. Башчысы ага ишенбегендей шектүү карап, биржирмемге үнсүз туруп калды. Головкиндин көз алдынан заматта Сталиндин индустриялаштыруу саясаты, өлкөдөгү алтындын тартыштыгы жана Москванын катаал талаптары чубап өттү. Ал кагазды бүктөп койнуна салды да сыртка басты. Алып чыккыла, деди күзөтчүлөргө. Колундагы кишендерин чечкиле. Головкин Жоодардын Сагалыны вагондон алып калганын укканда денеси муздай түштү. Эгерде ал бул ишти расмий түрдө сурак протоколуна түшүрсө, Жоодардын кылмышы менен кошо өзү да аскердик трибуналга бараарын даана сезди. Анткени анын атын жамынып, жалган буйрук берип, кызматтык унаасын өзүн билемдик менен колдонушкан. Бул иштин четин эле атаандаштар укса, Головкиндин кызматтан түшүрүп, дубалга такап атууга эң сонун шылтоо болмок. Ошондуктан ал бул кырдаалды расмий түрдө эмес, эч кимге билгизбей өз үйүндө чечүүнү же алтынды табууну же Жоодарды биротоло жок кылууну көздөдү. Анын азыркы жалгыз үмүтү Сагалы Нарбозовдун тил каты. Бул кагаз эми Жоодардын гана эмес, башчынын дагы куткаруучу кагазына айланды. Эгер казыначын эле бар болсо, анда Жоодардын кулакты алып калганы кылмыш эмес, өтө маанилүү мамлекеттик жашыруун операция катары сыпатталып, экөөнүн тең башын сактап калмак. Жоодардын да күткөнү дал ушул камерадан чыгуу, Головкин менен ээн жерде сүйлөшүү болчу. Дал азыр анын башы зыңкылдап, айлана көз алдында калкып жаткандай сезилди. Турчинскийдин алдын ала тапшырма алган күзөтчүнүн нагандын бакелит капталган катуу рукояткасы менен чапкан оор соккусу анын эсин оодарып, жерге сулатып түшкөн болчу. Эсине келгенде кара кушунун тушунан аккан жылуу кан мойнуна чейин куюлуп жатканын сезди. Боз кара түстөгү катуу бакелит каптама жигиттин желке сөөгүнө тарс эте тийгенде баш терисин бычак менен тилгендей эле айырып кетиптир. Азыр башы зыңкылдай ооруп, кускусу келип жүрөгү айланып жатканына карабай, кишенден бошогон колдорун ушалап, күзөтчүлөр жетелеген жакка кадам таштады. Аны темтеңдете алып жөнөгөн күзөтчүлөр камерадан сыртка чыгарышып, бир аздан кийин Головкиндин унаасына салышты. Айда, деди Головкин ачуусун билдирбей айдоочусу Шишкинге. Шишкин жигиттин жакасына кан жайылган кебетесине карап, ушуну гана көрмөксүң, дегендей шылдыңды мылжыйды. Кайда барабыз? Деди анан азырынча башчысы аны жазалабай турганын толук көзү жеткен Шишкин. Түз эле үй кайда? Деди Головкин бурк этип. Шишкин унаанын рессорлорун кычырата ордунан жылдырып, анан алкынта айдап жөнөдү. Эми баары белгилүү болду. Головкин ага накта сурак кылат турбайбы? Жоодар ушуну жон териси менен сезип баратты. Ал башчысынын албут мүнөзүн абдан жакшы билчү. Эгер камерада албуттанбаса, демек үйүндө каарын төгөт. Бирок бул сыз камерага караганда ал да канча жакшы эле. Головкин кабагын ачпай, аны карабай ойлуу бара жатты. Дал азыр Головкинге тил кат дагы эмес, казына дагы эмес, жигиттин анын атын сатып кулакты вагондон алып калганы катуу чучулатып бара жатты. Дагы жакшы, Сагалы агентмин деп тил кат жазып бериптир. Эгер Жоодар аны кайнатамды куткарам деп жасалма жасатып алган болсочу, казына деп коет. Тоо ташта көчүп конуп басмачы болуп жүргөн Аман Бараканов деген адамда кайдагы казына болсун? Биртке акчасын кошунуна барданке мылтык сатып алганга короткондур. Эмне, ошол басмачыны кыйратып, чеке жылтар казынасы бар дейсиңби? Көп болсо аялдарынын зер буюмдарыдыр. Головкин иштеп келе жаткандан бери Баланча байдын түкүнчө казынасы бар деген тоголок каттардан башка эч качан колго түшкөн чоң олжо табылган эмес. Эми эмне кылат? Бул Жоодар деген эме өзү гана балекетке кабылбай, аны да кошо сүйрөй жатмак болду го, акмак.
Ушинтип түнөргөн ойлорунан деми кысылып чыккан Головкин өзү жашаган кызматтык үйгө келгенде: "Сен бара бер, машинаны жууп тазалап кел", деди Шишкинге. Өзү Жоодарды ээрчитип үйгө жөнөдү. "Азыр", деп ичинен туюп жатты Жоодар. Үйгө киргизет да чаң салат. Головкиндин аялы Роза эшикти ачаары менен күйөөсүнүн кумсарган жүзүн жана анын жанында турган Жоодардын сумсайган кебетесин көрүп чоочуп кетти. "Силерге эмне болгон?" деди ал күйкөлөктөп. "Тур мындай", деди Головкин аялына бакырып. Эшик жабылаары менен Жоодарды кире бериштеги кийим илгичтин жанына сүрдүрүктүрө сүйрөп келип дубалга такады. Болгон күчү менен таманынын калың оор өтүгүн чечпей туруп ичке бир тепти. Жоодар бүктөлө калганда калчылдай аны жакадан алды да чакан кире беришке ары бери жулкулдата сүйрөп, башын шылкылдата сүрдүктүрүп ичке 2 ирет удаасы менен дүкүлдөтө муштап жиберди. Бүгүн түштө унаасы жоголуп, анысы аз келгенсип бактын жыйынына фаэтон менен барып, анысы да аз келгенсип анын атын жамынып алып кулакты вагондон алып калган жоосунга ачуусу шакардай болуп толуп ташып токтоно албай калган эле. Кире бериштеги чакан күзгүнүн үстүндө гүл салынган ваза полго тарс этип түшүп, сыныктары чачыраганына карабай тоого чыгып бараткандай күйүгүп күшүлдөгөн Головкин курундай илинген наганын сууруп чыгып, жигиттин чыкыйына такады. Боз болоттон жасалган наган муздак жалт этти. Чоочкан Роза турган ордунан катуу чаңырып жиберди. "Володя, токтот, сабыр кыл!" Күйөөсүнүн аны угааруу түрү жок. "Мээңди чачыратып атып салайынбы, я?" Головкин үнү калтырап, жаалданган көздөрү күйүп жанып, маңдайындагы ички тамырлары көөп чыкты. "Акмак, тварь, менин атымды жамынып, менин машинам менен тап душманын вагондон алып чыкканың эмнең? Биротоло мени да, өзүңдү да кошо көмөйүн дедиңби? Иттин гана баласы. Эгер бул жорогуң Москвага жетсе, мени да, сени да трибуналга сүйрөп барышат. Соттолуп отурбайбыз. Бизди түз эле дубалга такап, чекеге атышат. Ошону билесиңби сен?" Головкин жигиттин чыкыйына такаган нагандын курогун шак эттире артка тартты. Роза жанталаша күйөөсүнүн тапанча кармаган билегине жабышты. "Володя, бир ачууңду мага берчи." "Артур", деп кыйкырды Головкин ага карабай, жигитти демитип. "Азыр аскер трибуналынын алдына барганча эле, же мен сени дал ушул жерден атып салып, анан өзүмдү өлтүрсөмбү, я?" Ал жаалданып, бирок курокту баса албай, көзү канталап демикти. Оор дем алган сайын бетинин тамырлары көгөрүп, ичиндеги чыңалуу сыртка тээп турду. "Казына табылды", деди Жоодар үнүн ишенимдүү чыгарып. "Анда болжол менен 3 путтай накта алтын бар. Орус червонецтери." Головкин калтырай, жигиттин жакасын бекем кармап турган колу бир аз бошой түшүп: "3 пут алтын дейсиңби? Ха-ха-ха!" Башчы жинди болгон немедей кырып кирди. "Койчай, баланын жомогун айтпачы. Ак кууң экөөң менден ушинтип кутулуп кетем деп атасыңарбы?" Жоодар анын колунан бошонуп, анан: "Сагал Нарбозов эч качан калп айтпайт. Өз көзү менен көрүптүр. Казына катылган жерди табары менен мага кабар бергени өзү Фрунзеге жөнөгөнү жаткан экен. Бирок дал ошол кезде аны кулак катары жалган жала жаап кармап кетишиптир. Мен казынаны жогото албайлы деп, аны вагондон сиздин буйругуңуз деп аргасыздан алдап алып калдым." Головкин жигитти болгон күчү менен түртүп ийип, колундагы наганын мыкчып, кармаган бойдон ашканадагы орундукка шалдай отуруп калды. "3 пут алтын дечи, демек?" "Ооба, дал ошондой, жолдош Головкин. Сагалынын калп айтпаганына өзүм кепилдик берем. Мен аны вагондон алып чыгып жатканда сүйлөштүм. Алтынга атылган казына өз ордунда экен. Шашылбасак, башкалар дагы шектенип калышы мүмкүн. Кытайга ташып кетишсе кандай болот?" Кимдер ташымак эле?" деди Головкин буга дагы деле ишенбегендей. Бараканов убагында чоң саудагер болгон. Өмүр бою жыйнаган алтынын 1916-жылы эл Кытайга качаарда жашырып коюптур. Ал апийим сатып, курал сатып жүргөн киши болгон. "Владимир Сергеевич, былтыр мен Хан Теңир операциясында көлгө барган кезде уулун Нусуке менен кошуп, Аман Баракановду өз колум менен жок кылганымды жакшы билесиз. Ошондо өзүмө Нарбозовду сексот кылып алгам. Ошондон бери ал казынаны издеп жаткан. Нарбозов жаш кезинде Аман Бараканов менен аябай жакын дос болгон." Головкин дендароо абалда бою калтырап бир аз отурду да наганын столдун үстүнө тарс эттире койду. Кителинин жакасын бошотту. "Роза, менин коньягымды алып келчи." Аялы жанталаш башканадагы шкафтан хрусталь рюмканы жана бир бөтөлкө кымбат ичимдикти алып чыкты. Советтик элитанын сүйүктүү ичимдиги болгон Грузиянын атактуу Энисели коньягын күйөөсүнүн жанына илберинки кыймылдап кое салды.
Головкин бөтөлкөнүн оозун жулкуп тартып ачып, кочкул түстөгү суюктукту калчылдаган колу менен төгүп чачып, чакан рюмкага куйду. Бөлмөгө ваниль менен эмендин өзгөчө жыты тарады. Головкин рюмканы колуна алып, бир эле тартып ийди. Коньяктын оттой ачуу табыганын ичин күйгүзүп барып, башымдагы тумаан тарай түштү. Иманбаев, кара башыңды гана жеп калып айтып жаткан жоксуңбу сен? Жетигил сагал деген аккууң сени алдаган жокпу? Билесиң, 3 бут алтын деген оңой казына эмес. Эгер ал чын эле бар болсо, пайдага туйтунганыбыз ошол. Чын эле бар, деди Жоодар шарт эте. Нарбозовго мен өз атамдай ишенем. Атамдай дечи? Головкин экинчи рюмканы коюп жатып. Отур мында, деди ал Жоодарга ашканада табуретканы жаңсай. Роза, мунун башын тазалап, таңып койчу. Роза Жоодардын жанына келип, жылуу суу жана бинт менен анын желкесиндеги канды аяр сүртө баштады. Жигит тиштене берип, Головкиндин ар бир кыймылын байкап турду. Баштысы экинчи рюмка коюп, аны шашпай урттап ага тигилди. Анын көзүндөгү каары заматта жоголуп, бир башкача жылтырай, олжосу эми гана колго түшө турган аңчынын көзүндөй болуп калган эле. Сен экөөбүз ОГПда көптөн бери иштейбиз. 3 бут алтын бул деген бийлик, Иманбаев. Бул деген Москвадагы эң чоң кызмат. Эми айтчы, ал сагалың казынанын так ордун билеби же ал дагы бирөөлөрдүн оозунан угуп турбу? Так ордун билип, ал тургай казып көрүп, ана мага шашылыш кабар бергени келе жатканда кармалып калыптыр. Анын кулак экенин бүгүн сүргүнгө кетип жатканын кайдан билдиң? Же бөлүмдөр мага билгизбей бири-бириңерге жашыруун маалымат берип жатасыңарбы? Головкин жакында сүргүнгө айдалган кулактардын тизмесинен сагалынын аты жөнүн эстей албай турду. Бул жолу 3 күн мурда ага кол койдуруш үчүн Либерман алып келген тизмеде анын ысымы болушу мүмкүн. Бирок Головкин кээде бир жакка шашканда узун тизмени окубай эле кол коюп берчү. Бул рет Нарбозов дегенди байкабай калса керек. Кыз айтып ыйлап келди. Мен сизге келсем кабыл алган жоксуз. Кызы вагондор азыр жөнөп жатат дегеннен шашылыш кетүүмө туура келди. Баса, Иманбаев, сен 20 августта сагалымдын кызын үйлөнөм деп Роза экөөбүздү тойго чакырып атпадың беле? Ооба, кийинкиге калдык, жолдош Головкин. Өзүңүз көргөндөй үй бүлөнүн башына жалаа жабылыптыр, деди ал оңолуп бара жатканына кубанган Жоодар табуреткада шалдай отуруп. Головкин коньяктын акыркы тамчысын ичип терең дем алды. Ал рюмканы столго шарт койду да толкундана ага жакындады. Деди Головкин. Эгер сен азыр мени алдап жаткан болсоң, же тигил кулагың сени алдаган болсо, эгер сагал экөөң мени маскара кылып казынасы жок кур кол кайтып келсеңер, айтып гана коеюн, Иманбаев, мен сени трибуналга бербейм. Мен экөөңдү тең өз колум менен атып таштайм. 1930-жылдардын башында Жаш Совет өлкөсү каржылык банкроттун босогосунда турган эле. Өлкөнүн алтын резерви болгону 150 тоннага же 200 миллион алтын рубльга гана бааланып калган. Салыштырмалуу айтсак, падышалык Россиянын алтын запасы 1400 тоннадан ашык болгон. Анын 500 тоннага жакыны Биринчи дүйнөлүк согуштагы насыяларды төлөө үчүн чет өлкөгө чыгарылып кеткен. Жарандык согуштун учурунда Колчак, Семенов сыяктуу ак гвардиячылар дагы 500 тоннадан ашыгын талап тоноп короткон эле. Большевиктерге калган 300 тоннадай алтын Германияга контрибуцияга төлөөгө жана чет өлкөдөн паровоздорду өтө кымбат баада сатып алууга жумшалган. 1927-жылы Иосиф Сталин зор өлкөнү бутуна тургузуу үчүн кескин түрдө индустриялаштырууну баштаган. Ал эгинди чет өлкөлөргө сатып, ага завод-фабрикаларды курууну көздөгөн. Бирок 1929-жылы дүйнөлүк экономикалык кризис башталып, эгиндин баасы кескин түшүп кетти. Натыйжада миллиондогон дыйкандар ачарчылыктан өлүп жатса да, мамлекет заводдор үчүн каражат табыш максатында эгинди арзан баада сатууга мажбур болду. Өлкөнүн тышкы карызы 1931-жылга чейин 1,4 миллиард рубльга жетти. Бул карызды жабууга эгин да, мунай да жетпей калган. Ошондо Сталин эң акыркы чараларга барган. Эрмитаждагы дүйнөлүк шедеврлар, баасы жеткис сүрөттөр чет өлкөгө сатылды. ОГПУ болсо байлардын алтындарын күч менен тартып ала баштаган. 1930-жылдардын башында бул орган мамлекетке 12 тоннадай гана алтын өткөрүп берген. Ал эми Торкстин дүкөндөрүндө эл колунда бар акыркы алтын күмүшүн сөйкө шакегин алып келип, бир үзүм тамакка алмаштырууга мажбур эле.
торксиндеги сооданын 80% тамак аш, анын ичинде кара буудай уну түзгөн. Ушундай оор абалда мамлекет үчүн 3 пут эмес 3 грамм алтында баа жеткис байлык болуп эсептелчү. Бул эсепти Головкин да, Жоодар да ОГПУнун кызматкерлери катары эң сонун билишчү. Мына эми жомоктогу зымырык куш сыйкырдуу канатын таштачудай болуп, кайдан жайдан казына табылып олтурат. Албетте муну укканда Головкин нес болуп, алтын артынан келүүчү атак даңкка мас болуп турушу табигый көрүнүш эле. Бирок ал дагы деле уккан кулагын ишенбей, Жоодарды шектүү карап жатты. 3 пут деп күбүрөдү ал өзүнчө. Иманбаев, сен билесиңби, бул эмне экенин? Бул деген бүтүндөй бир дивизияны курал жарак менен камсыз кыла турган, ачка калган бир районду 1 жылга багып чыга турган казына болуп эсептелет. Ал ордунан атып туруп, ашкананын ортосуна ары бери баса баштады. Өтүгүнүн такасы полду тешип жиберчидей тарсылдап жатты. Ошо маалда Роза Жоодардын башын таңып бүтүп, Головкинге жалт карады. Володя, жетишет эми. Жоодар калп айтпайт. Сен аны билесиң го. Головкин аялынын сөзүн укмаксан болуп, колун тескери шилтеди. Аман Баракановдун казынасы дедиңби? Ошол канкордун тоо арасына катып кеткен алтындарыбы? Иманбаев, бери карап мени жакшылап ук. Мен азыр бул ишке өзгөчө жашыруун деген буйрук чыгарам. Казынаны алып келүү үчүн стратегия ойлонобуз. Билесиңби, мынча алтын бар экенин чын болсо, сагалың кулак эмес эле суудан кургак акталып чыгат. Сени болсо атууга кетирбей сыйлыкка көрсөтөм. Бирок бир шарт менен. Жоодар башындагы таң уну кармап, терең дем алды. Ал сагалынын тагдырын жана өзүнүн өмүрүн ушул 3 пут алтынга байлап койгонун даана эле түшүнүп турат. Бирок алтын чын эле басмачы Аман Баракановдукубу же сагалынын өзүнүн өмүр бою жыйнаган малынын байлыгыбы? Бул сырды Жоодар гана ичине катып, мелтейип олтурду. Головкинди карап ичинен: "Сен муну Баракановдун казынасы деп ойлоп жатасың, Бирок бул сагал атамдын 1916-жылы Анжиандын базарында күндүн ысыгында мал айдап барып, жер жайнаган сансыз малын сатып, жанын оозуна тиштеп алып келген адал алтыны. Эми ошол алтын анын башын сактап калыш керек. Анын өзүнүн казынасы деп таап берсем, тирүү калбайт. Бирок 1 жыл мурда каза тапкан басмачыныкын деп берсем, эч ким шектенбейт. Бул турмушта баары адилеттүү болушу лазым. Мамлекетке алтын керек, Нарбозовго сүргүнгө барбаш керек, Жайнагүлгө атасы кулак ата албай Ташкентке окууга барганы зарыл. Ал эми жолдош Головкинге мансап керек. Мага болсо Жайнагүлдүн амандыгы менен сүйүүсү керек, деп ойлоду. Боз Адыр айылында эл орунга отурган кез Дүшүналын карыя Насыбайын колуна алып сыртка чыгып бара жаткан. Каалганы жаң гана ача берген кезде чолок куйрук ити ээсин көрүп тамак үмүт эткендей жанына жетип келди. Жып-жылуу, капкара тумшугун анын бырыш баскан чор болгон колуна тийгизип, куйругун шыйпаңдатып туруп калды. "Дагы тамак беришкен эмес тура?" деди карыя байбичеси менен келинине ачууланып. Раматтылык атасы: "Итти баккан соң курсагын тойгуза тамак бергиле, болбосо бакпагыла. Чырак өчкөнчө тамак берет деп ишенип, анан чырак өчкөндөн кийин ээсин жаман көрүп, таң аткача ичинен каргап чыгат дечү эле." Кайра кирип байбичесине: "Ой, итке тамак бердиңер беле?" деп сурайын дегиче жакын жерде күрүлдөгөн үн чыкты. Шумдугун коргор. Укмуштуудай гүйлдөгөндө ушу менен түндүн көөдөй койнун тилип өтүп жаткан капкара машиналардын фараларынан чыккан аппак жарыгы карыянын көзүнө чачырап, Дүшүналы кепчин кие албай, дубалга жөлөнгөн бойдон делдиреп туруп калды. Ити кыңшылап куйругун кыпчыган бойдон анын бутуна жармашып корголоду. Карыя келме келтирип, жакасын кармаган тейде ордуна селейди. Мындай унааларды райондун борборуна барганда көргөн эле. Алар биринин артынан бири чубап, айылдагы боз топурак учкан жол менен тоого карай бара жатышты. Үстүндө аскер кийимчен адамдардын мылтыктары сороёт. Дүшүналы эле эмес, бүтүндөй Боз Адырдагы желпейген боз тамдардын терезелеринен үрпөө тиктеген адамдардын жүрөктөрү опколжуп, узата карап жатышты. Алардын арасында мынчалык көп унааны жана аскерлерди өмүр көрбөгөндөр, ал тургай машинаны билбегендер да бар болчу. Унаалар катарлаш чубап өткөндө айылдын иттери ажылдай үрүп, айрымдары созолонто улуп, заматта ызы чуу түшүп калышты. Бул тоого катылган казынаны издеп бара жаткан ОГПУнун аскерлери эле. Алдыңкы унаада Головкиндин буйругун аткаруу үчүн Жоодар бара жаткан. "Деги тынччылык болгой эле", деди корккондон калчылдаган карыя ордунан жыла албай туруп.
Башы ак мата менен таңылган жоодарга ошол күнү Головкин ага такаган нагандын муздак оозу дагы деле чыкыйында тургандай туюлду. Башындагы таңылган жарааты зыркырап ооруп жатты. Ал сагаалыны куткаруу менен өзүнүн жана насаатчысы Головкиндин тагдырын кылдын учуруна койгонун эми толук аңдады. Эми артка жол жок. Же казынаны таап баарын сактап калат, же бул түн анын өмүрүндөгү эң акыркы түн болот. Эрксизден сагаалыны кантип ГПУнун секретный сотрудниги кылганын эсине түшүрдү. Былтыр жайында Нусуке Жайнагүлдү уурдап качкан түнү кош дөбөдө басмачылар менен катуу кармаш болгон эле. Жоодар түн ичинде Нусуке кызды чачынан жулкулдата сүйрөп боз үйдөн алып чыгып бара жатканын көргөндө токтоно албады. Аны так жүрөккө мээлеп туруп атып салды. Жигит азыр унаада бара жатып, ошол курал кармаган колун кармалап койду. Коркпой кантип аттың я, деди ичинен. Кокус жазатайып, жайнаштап атып алсаң эмне болмок? Ал түнү болсо колундагы тапанчасы титиреген эмес. Тарс деп атылган ок Нусукени биротоло тынчтандырды. Басмачынын колу бошоп, денеси жерге кулаганда Жайнагүл селейип туруп калды. Жоодар тапанчасын таштай салып, кызга ашыга чуркап келди. Кыздын тирүү экенин көзү жетип, жүрөгү кабынан чыга тургандай сокту. Сен жакшысыңбы, Жайнагүл? Деди ал үнү калтырап. Кыз жооп бергендин ордуна жоодардын мойнуна асылып, аны бекем кучактап ыйлап жиберди. Бул жөн гана куткарылган кыздын ыраазычылыгы эмес эле. Бул өлүм менен өмүрдүн ортосундагы кыска көз ирмемде эбактан бери бирин бири издеген эки жандын табышуусундагы болгон учур эле. Ошол маалда жигитке алардын ортосунда али айтыла элек миңдеген сөздөр бардай, экөөнүн жүрөгү бир ыргакта согуп жаткандай, дүйнөдө алардан башка эч ким жоктой туюлду. Кызды сагаалынын боз үйүнө киргизгенден кийин тыңчы Эгембердинин сагаалынын казынасы бар экенин тууралуу айткан кеби аны таң калтырды. Бирок бул сөзгө ишенип ишенбей, ойлонуп отургандан көрө деп тез арада чечим чыгарды. Эгемберди баары бир чыкканчы. Эки тарапка теңиштеп, чек арачыларды да, Нусукенин да башын айландырып жүргөнү рас. Эгер ал өз кулагы менен сагаалынын казынасы бар экени тууралуу укса, бул сөздү эртең эле жөн койбой ГПУга жеткирет. Сагаалыны атууга кетирет. Казына балким бир шылуундун колуна түшүп, толук бойдон мамлекеттин колуна өтпөй калат. Дароо ушуну ойлоп калган жигит казына тууралуу билген жалгыз адамды, Эгембердине, жок кылууну туура тапты. Азыр эң ыңгайлуу учур Эгемберди басмачыларга кошулуп качып бара жаткан экен, атып салдык деп койсо болот. Ошону менен Эгембердини ээндетип, четке чыгарып, караңгы түндүн койнунда аны сууга ээрчитип бара жатканда өз колу менен эч аябай туруп, кирпигин да ирмеп койбой, чекесине кадаган маузери менен мээсин чачырата атты. Ал эми Жайнагүлдүн атасы сагаалыны боз үйүнүн алдында топ басмачы колго түшкөн түнү суракка барып көрсөтмө берет, күбө болот деген шылтоо менен дароо кармап кеткен эле. Урматтуу угарман, сиз Гүлнура Жумалиеванын Алча гүлдөгөн түндө чыгармасынын 3 бут алтын деп аталган 44 бөлүмү менен тааныштыңыз. Окуган Айгүл Мырзабек кызы. Кадырман окурман, чыгарма жакса лайк басып, пикир калтырып, каналга катталыңыз. Сиздин колдооңуз каналдын өсүшүнө жана жаңы бөлүмдөрдүн тез чыгышына шарт түзөт. Биз менен болгонуңуз үчүн чоң рахмат.